ШМТРКнын эфирдик убактысын жаңылыктардын толукталган чыгарылышы улантат. Студияда мен Алмаш Бараталиева, саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Нокен районуна караштуу Кызыл Туу айылындагы Достук каналына чөгүп кеткен кыздын сөөгү бүгүн табылды. Кечээ күндү Кадамжайдагы көзөмөл өткөрмө бекетинде чек арадан мыйзамсыз өтүүгө аракет кылган өзбек жараны кармалды. Жалал Абад шаарынын тургундары иш ордунда эле рентген аппаратына түшүп медициналык кароодон өтүүдө. Кечээ күнү Нокен районуна караштуу Кызыл Туу айылындагы Достук каналына атасы менен тойго барган 5 жашар кыз сууга чөгүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, кыз каналдын жанында ойноп жатып сууга кулап кеткен. Наристени издөө иштери бүгүнкү күнгө чейин улантылып, анын сөөгү бүгүн табылган. Биз барган учурда ал жерде 7 куб суу болгон. Ошондой эле бизден сырткары жергиликтүү айыл тургундары ошо Кызыл Туу айылынын, ошондой эле ички иштер орган кызматкерлери 8 кызматкер тартылып, кечки саат 9га чейин издөө иштерин жүргүзгөнбүз. Саат 5 чамасында ошо каналдын суусу УОЗ ишканасы тарабынан жабылып, суу таштатылган. Эртең мененге чейин суу азайган. Кечки саат 9-дарда издөө иштери токтотулган. Анан бүгүн эртең менен 2018 жылдын 28 ноябрь күнү издөө иштери кайра жүргүзүлүп, аталган кыздын жансыз денеси саат 9 чамасында ошол кыз түшүп кеткен жерден 1 чакырым төмөн карай жерден табылган да. Акыркы мезгилдери ата-энелердин жоопкерчиликсиздигинен улам жаш балдардын сууга чөгүү фактылары күчөп жатат. Андыктан мына ушундай кырсыктарды алдын алуу максатында адистер ата-энелерди балдарына сак болууга чакырат. Жаш балдарды сууга түшүрүүдө атайын сактоочулардын, чоң адамдардын көзөмөлүндө сууга түшүрүүсүн колго алышын демекчимин. Ошондой эле баягы кароосуз атайын сууга түшүүчү эмес жайларда сууга түшүүгө мүмкүн эместигин жана жаш балдарды такай көзөмөлгө алуусун эскертип кетебиз да. Кыргызстан жана Бириккен Улуттар уюмунун 26 жылдык кызматташуусунда республиканы социалдык экономикалык өнүктүрүүгө багытталган көп жактуу жана жемиштүү аракеттешүүгө жетишти. Бул тууралуу бүгүн Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев Бириккен Улуттар уюмунун Кыргызстандагы туруктуу система координатору Азания Ажиялы баштаган делегация менен жолугушууда баса белгилеп өттү. Аны менен катар жолугушууда өкмөт башчы акыркы жылдары Бириккен Улуттар уюмунун колдоосу менен Кыргызстандагы шайлоо өнөктүктөрү биометрикалык каттоонун негизинде жүзөгө ашкандыгы, анын таза жана акыйкат өтүүсүнө өбөлгө түзгөндүгүн маалымдады. Эки тараптуу жолугушуу учурунда үстүбүздөгү региондорду өнүктүрүү жылынын алкагында коюлган бир катар ири долбоорлор боюнча да сөз козголду. Кезегинде Бириккен Улуттар уюмунун Кыргызстандагы туруктуу система координатору Азания Ажиялы биргелешкен долбоорлорду даярдоо үчүн кызыктар өкүлдөрдүн катышуусунда жумушчу топ түзүүнү сунуштап өттү. Кечээ күнү Кадамжайдагы көзөмөл өткөрмө бекетинде чек арадан мыйзамсыз өтүүгө аракет кылган өзбек жараны кармалды. Бул тууралуу бүгүн мамлекеттик чек ара кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Өзбекстандын 29 жаштагы тургуну чек ара көзөмөлүн кыйгап өтүүгө аракет кылып жаткан жеринен кармалган. Анын жанында өздүгүн тасыктоочу эч кандай документи да жок болуп чыккан. Учурда шектүү милиция кызматкерлерине өткөрүлүп, бул боюнча тергөө амалдары жүрүүдө. Кайсы мамлекетте болбосун жарандарды ар кандай кырсыктардан, өзгөчө кырдаалдардан коргоо жана мына ушундай терс көрүнүштөрдү жоюу максатында тийиштүү кызматтар иш алып барат. Мындан туп-туура 27 жыл мурда, тагыраак айтканда 1991 жылы Кыргыз СССРнин облусттарга бөлүү чечиминен жана анын негизинде областтарды түзүү мыйзамынын алкагында Жалал Абад областык жарандык коргоо штабы түзүлгөн. Ал эми 2008 жылы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад областык бөлүмү негизделди. 29 июнь мына ушул эл коопсуздугу үчүн жан үрөп кызмат кылган кызматкерлердин кесиптик майрамы. Алардын ары түйшүктүү, ары сыймыктуу жумушу туурасында кененирээк төмөндөгү видео материалда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жүргүзгөн ишин ыкчамдатуу, айрыкча кырдаалдар жүз берген учурда калкка сапаттуу кызмат көрсөтүү максатында 2017 жылы июлда республика аймагында өрткө каршы кызматы менен өзгөчө кырдаалдар министрлигинин областтык башкармалыктары бириктирилген. Алгылыктуу иштер болгон, бирок анчалык деңгээлде болгон эмес. Акыркы күндөрү булардын иштери алгылыктуу көзгө көрүнүп, түздүмө-түз элдер менен тыгыз байланышта иштей башташты. Атап айтсак, булар элдер менен практикалык машыгууларды, элдерди кантип куткаруу керек өзгөчө кырдаалдар убагында, өзгөчө кырдаалдардын болдурбоо багытында бир канча алгылыктуу иштерди аткарып, түзмө-түз эл менен биргеликте.
Куткаруу иштерин жана өз убагында маалымат чогултуу иш-чарасын уюштуруу боюнча Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жетекчилигинде областык жарандык коргоо штабы ыкчам аракет тобу түзүлүп, 90 күндүн ичинде коюлган тапшырмаларды толугу менен аткарып, элдин ыраазычылыгына жана мамлекеттик жетекчилердин мактоосуна арзыган. Булардын иши өтө жооптуу дагы, кооптуу дагы иш. Булар керек болгон учурда ден соолугуна дагы карабай, өмүрүн дагы коркунучта болсо дагы өз кызматтарын аткарып келишет. Элдин баары билип калышкан, жарандардын башына ар кандай өзгөчө кырдаалдар туш келгенде биринчи өзгөчө кырдаалдар кызматкерлери, куткаруучулар барышат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери бүгүнкү күндө булардын кылып аткан ишин биздин областыбыз бүт Кыргызстан билет. Жалал-Абад областында жыл башынан тарта жүз берген өзгөчө кырдаалдарга сар эсеп салсак, 2018 жылдын 6 айында эле облас аймагында 3 жер көчкү, 20 кар көчкү, 1 таш кулоо, урап түшү, 9 сел, 2 суу ташкыны, ири көлөмдөгү 2 өрт кырсыгы жана ушул сыяктуу 41 өзгөчө кырдаалдар катталган. Куткаруучулар тарабынан өзгөчө кырдаалдар жүз берген учурларда өз убагында бактыга жараша 21 адам куткарылган. Мындан сырткары 25 мал, 1 унаа куткарылып, 700 миллион сомго чукул материалдык баалуулуктар сакталып калган. Анткени менен куткаруучулардын ар тараптуу жүргүзгөн ишине карабай, кооптуу аймактарда өз өмүрүн тоокелге салып ушул убакка чейин жашоо кечирип келген жарандар да жок эмес. Мындай үй бүлөлөрдүн саны учурда 2027-ни түзөт. Аларды коопсуз аймакка көчүрүп, тургундарды өзгөчө кырдаалдардын кесепетинен сактап калуу аракети учурда күч. Азыркы учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин негизги милдеттеринин бири болуп бул адам өмүрүн сактап калуу жана экинчиден материалдык чыгымды азайтуу болуп саналат. Ошол эле учурда биз ошол багытта жергиликтүү бийлик органдары менен жана облустубуздун жалпы калкы менен биргеликте түшүндүрүү иштерин тыгыз жүргүзүп атабыз. Кырдаал жүз берген учурда жарандарды коопсуздандыруу куткаруучулардын ыкчам аракетине байланыштуу экендиги бышык. Ага бир мисал жакында эле тагыраак 25-июнь күнү Ош-Бишкек жолунда жүз берген транспорт кырсыгын айтууга болот. Унааны башкара албай калган айдоочу 9 жүргүнчү менен чычкан суусуна кулаган. Куткаруучулардын ыкчам аракетинин натыйжасында 7 адамды куткарып калууга мүмкүнчүлүк жаралган. Бирок аталган кырсык оор жоготуусуз болгон жок. 9 адамдын экөөсү сууга агып кеткен. Мына ушундай кайгылуу окуялардын жүз беришине көпчүлүк учурда адамдагы жоопкерчиликсиздик, кайдыгерлик себеп болуп келет. Жалал-Абад шаарынын тургундары иш ордунда эле рентген аппаратына түшүп медициналык кароодон өтүүдө. Облустук кургагучукка каршы күрөшүү борбору ар кайсы мекеме ишканалар менен келишим түзүп, атайын медициналык топ каалоочуларды жеринде текшерүүдөн өткөрүшүүдө. Мындай акция А дегенде күч түзүмдөрүнүн мекемелеринде башталып, эми эл көп барчу базарларда уланууда. Шаардын борбордук базарында 2 күн ичинде 150 соодагерлер жана кардарлар кароодон өтүшкөн. Эскерте кетсек, кызматтарда иштеген атуулдар 6 айда бир жолу. Ал эми жай тургундар 1 жылда 1 ирет рентген текшерүүсүнөн өтүп туруусу шарт. Көчмө рентген аппараты эми мындан ары облус аймактарын кыдырмакчы. Эске сала кетсек, Жалал-Абад шаарында кургагучукка кабылгандар мурдагы жылдарга салыштырмалуу быйыл азыраак кезигүүдө. Өткөн жылдын алгачкы 3 айында 22 киши кургагучукка кабылса, быйыл 3 айда алардын саны 11 болду. Жалал-Абад шаарында кургагучуктун абалы боюнча жана Кыргыз Республикасынын кургагучукка каршы мыйзамдарынын талаптарын аткаруу боюнча бүгүнкү күндө Жалал-Абад шаарыбызда бекитилген иш-чаралардын негизинде биз иш-чара өткөрүп жатабыз. Бул өзүңүзгө белгилүү болгондой жана көрүнүп тургандай Жалал-Абад шаарынын борбордук базарынын ортосунда биз көчмө флюорографиялык автомашинабызды алып келип, бул жерде иштеген Жалал-Абад шаарынын тургундары жана жеке ишкерлерди флюорографиядан өткөрүү иш-чараларын өткөзүп жатабыз. Ар жылы өткөрчү элек. Мага жакын болду келгениге. Жакшы болуп келгени. Ошол өтүп. Мына жака убакыт жок эле. Эми Жалал-Абад шаарындагы башкаруу органдарынын кызматкерлери менен бирдикте коомчулук өкүлдөрү да аймактык социалдык экономикалык өнүгүү программаларын түзүүгө катышышат. Кечэтен бери шаар мэриясынын кызматкерлери, депутаттар жана жергиликтүү аймактык башкаруунун өкүлдөрү окуудан өтүшүүдө. Сорос Кыргызстан фондунун колдоосундагы өнүктүрүү саясат институту уюштурган 3 күндүк тренингдин максаты ушундай. Жалпысынан 20 киши катышкан тренингде бюджеттик программаны түзүүдө жарандардын катышуусунун зарылчылыгы, социалдык экономикалык көйгөйлөрдү биргеликте чечүү, иштин канчалык
майнаптуу болооруна мониторинг жүргүзүү тууралуу окуулар болууда. Белгилей кетсек, жергиликтүү өз алдынча башкарууга жарандарды катыштыруу долбоору Кыргызстанда биринчи жолу ишке ашып, пилоттук шаар катары Жалал Абад, Кара Балта, Кара Көл тандалып алынган. Ал эми тренингден өткөн жумушчу топ июль айларынан өз аймактарында иш аракеттерин башташат. Мына ушул 2-3 шаардагы эң негизги критерий болуп, бул шаарлардын кызыкчылыктары бар болду. Андан сырткары мына ушул долбоордун алкагында биз пилоттук муниципалитет катары бул жерден биз механизмдерди жана айтылган инструменттердин баарын апробация кылып, келечекте башка шаарларга таркаталы деген оюбуз бар. Анан эң негизги критерий бул шаарлардын өздөрүнүн кызыкчылыктары, шаарлардын биз атай меморандумдарды түзгөнбүз. Ушул долбоордун алкагында кызматташуу боюнча мына меморандумдун аркасында алдында иштеп атабыз. Кыргызстан Республикасынын Жогорку Советинин 1992 жылдын 3 мартындагы токтому менен өлкөнүн желеги кабыл алынган. Өз алдынча эркин өлкөгө айланган Кыргыз мамлекетинде мамлекеттик символикалардын ичинен алгачкылардан болуп туuга көңүл бөлүнүп бекитилген. Анын орду өзгөчө мааниге ээ. Туристтердин мекени аталган Жалал Абад облусунун Арстанбап ата айылынын тургуну Муратбек Мамадиллаев айыл өкмөттүн борборуна мамлекеттик желекти орнотту. Сөз учугун Мунара Жапарова улантат. Бийиктиги 20 метр болгон желекти Муратбек Мамадалиев өз күчү менен орнотуп, ал үчүн 25 000 сом акча каражатын жумшаган. Эми ал орноткон желегин мындан ары өзү көзөмөлгө алып, жаңылап алмаштырып турат. Демилгечинин айтымында, желекти орнотуунун максаты жарандардын мекенчилдик сезимдерин ойготуу жана Кыргызстандын желегин даңазалоону көздөйт. Урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович аймактарды өнүктүрүү жылы деп нам берди. Ошого мен дагы неме кылып өз өмөмдү кошоюн деген ниетте, ошо мекеним үчүн, өлкөм үчүн ушул ниетте ушул иш чараны кылып отурам. Кудай буйрса, мындан аркы жылдары кошун айылга коюш ниетим бар. Эми Кыргызстаныбыз өнүксө, баарыбызга жакшы да. Жергиликтүү жашоочуларда бул демилгени кубаттоого алышат. Анткени ар бир өлкөнүн өз алдынча мамлекеттик символикалары бар. Аларга ар дайым кайдыгер мамиле жасалбай, бийиктикте желбиреп туруусу кажет. Бул желек эң бир бийик желектердин бири болуп эсептелет. Бул желекти эч жакта биз кордобошубуз керек. Дайыма колдоп таяп, буну бийик көтөрүшүбүз керек. Алатоонун зоосу канчалык бийик болсо, желегибиз да ошончолук бийик болуш керек. Ошого мен дайыма сыймыктанам желегибиз менен. Арсланбап айыл аймагы Кыргызстанды дүйнөгө таанылткан аймак катары белгилүү. Анткени жыл сайын жай мезгилинде бир гана өлкө аймагынан эле эмес, чет жактардан да эс алуучулар келип турушат. Мамлекеттин бюджетине киреше салуучу булактарынын бири болуп саналат. Андыктан көпчүлүк эл каттаган борбордук ушул өңдүү жайларда туунун илинип туруусу жакшы көрүнүш экендигин мындагылар белгилешет. Символикалар боюнча бардык жерде мамлекеттик туусу, герби, анан белектер коюлган. Арсланбап туризм мекени, бул бардыгы талассыз нерсе. Ошондуктан туризмди көбүрөөк тартуу максатында биз иш жолдарды бүгүнкү күндө бюджеттин ташына жараша асфальт кыла албасак деле шагал кылып, мени сүрдүрүп керек болсо жаңылап койгонго жетиштик деген ойдомун да. Кошумчалай кетсек, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу, ортосуна 40 нуру тегиз чачыраган алтын түстөгү күн алкагынын, анын ичине кыргыз боз үйүнүн кызыл түстөгү түндүгүнүн сүрөтү түшүрүлгөн тик бурчтуу кызыл кездемеден жасалган. Нара Жапарова, Уларбек Мурзабеков, Базар Коргон району. Жайкы аптап, шаардын өп тарткан абасына ким болбосун жайкы эс алуунун салкын абасы, таза жерлерде өткөрүүнү кыялданышат. Айрыкча мектеп окуучулары бул мезгилди зарыга күтүшөт. 3 айлык эс алуу убагын пайдалуу жана көңүлдүү өткөрүү үчүн бул мезгилде окуучулар үчүн жайкы лагерлер ачылат. Андагы шарт жаңы достор таанып билүү иш-чаралары, спорттук маданий оюн-зооктор балдардын эс алуусуна болгон камкордуктар катары саналат. Сузак районунда быйылкы сезондо 3 лагер 4 агымдан окуучуларды кабыл алуу алдында турат. Быйылкы жылы бизде ушу балдардын жайкы эс алуусунда бизде 3 балдардын эс алуу борбору бар. Көк Жаңактагы Аруке, Жылан Темирде Достук жана ошондой эле Кара Алмадагы жеткинчек балдардын эс алуу борбору бар. Бул жерде бизде Аруке балдар эс алуу борборунда ар бир потоктон 120дан бала алабыз, 3 поток. Кээде айыл өкмөттөр менен биргеликте ошондой эле колунда жок үй бүлөлөрдүн балдарына дагы 4 поток кылып өткөзөбүз деп атабыз.
Базаркоргон районунун Арстанбап айыл аймагында жайгашкан Дашман мамлекеттик жаратылыш коругунда парк маршы болуп өттү. Ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, мугалимдер, студенттер жана мектеп окуучулары катышты. Иш-чара Жайзет Германия айыл аралык коомунун атайын долбоорунун колдоосу менен өткөрүлдү. Кыргызстандын түштүгүндөгү жаңгак мөмө токойлорун сактоого багытталган иш-чара туурасында кененирээк Диана Райымжанова айтып берет. Дашман мамлекеттик жаратылыш коругу 2012 жылы түзүлгөн. Деңиз деңгээлинен 4427 метр бийиктикте жайгашкан. Токойдун жалпы аянты 7958 болсо, анын 2,5 гектарына жаңгак тегилген. Башкача айтканда, коруктун басымдуу аянтын жаңгак мөмө токойлорунан турат. Мындан сырткары кызыл китепке кирген өсүмдүктөр өсөт. Ошондой эле жан жаныбарлардын бир нече түрлөрү бар. Азыркы маалда жан жаныбарлар пайда боло баштады. Насип этсе, буну эликтер келип баштады, кийиктер бар. Жан жаныбарлар көбөйө баштады. Бирок жергиликтүү калктын бул жайга болгон кайдыгерсиз мамилесинен улам токойлор жана жайыттар жабырланууда. Анткени тургундар тарабынан бак-тарактар кыйылып, жайыттар мыйзамсыз колдонулуп келүүдө. Бул абалга бөгөт коюу максатында Жайзет Германия айыл аралык коомунун Кыргызстандын түштүгүндөгү жаңгак мөмө токойлорду, жайыттарды башкарууга жергиликтүү жааматтарды катыштыруу аркылуу биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо жана жакырчылыкты кыскартуу долбоорунун негизинде иш-чаралар өткөрүлүп келет. Анын натыйжалуулугу оң жакка болуп жатканын уюштуруучулар ырасташат. Быйыл 3-жыл биз натыйжасын көрүштү баштадык. Эл көп жерде программанын жардамында тосмолор жасады. Азыркы күнгө келип 70 гектардан ашык жер тосмо кылып туруп кийин экишти башладык токойду. Ошону малдан сактап, ошо тосмонун ичинде эл ошо чөпүнүн орустан да пайдасын көрүштү башлады. И көчөттөрдү жашап калышы 25%-тен 75%-ке көтөрүлдү. Парк маршы аталышындагы иш-чаранын жүрүшүндө мектеп окуучулары менен студенттер жана тийиштүү адистер биргеликте корукка жаңгак көчөтүн тигишип, анын айланасын атайын тосмолор менен торошту. Экскурсиянын жүрүшүндө балдар токойду сактоо жөнүндө бир топ маалыматтарга ээ болушканын айтышат. Токой жөнүндө мен негизи билчү эмесмин. Бүгүн келип билип атам. Мурун кийин келип көргөн эмесмин да. Кандай көчөттөрдү кантип сактап калууну, мөмөнү кандай берет, кайсы дарак кызыл китепке кирген эмес. Ушуларды да үйрөндүк. Жакшы экен, бизге аябай жакты. Акциянын башкы максаты Токойдунда жайгашкан мамлекеттик жаратылыш корукту материалдык техникалык колдоого алып, Токойду калыбына келтирүүгө көмөк көрсөтүү жана Кыргызстандын түштүгүндөгү жаңгак мөмө токойлорундагы көйгөйлөргө коомчулуктун көңүлүн буруу болуп саналат. Кыргызстандагы жана дүйнө жүзүндөгү уникалдуу реликтовый генофонду, жаңгактын генофонду ушул жерде жайланышкан. Ошондуктан бул жерге чоң акция уюштуруп атабыз. Бул акциянын милдети токойду коргоо жана сактоо, анын ичиндеги жан жаныбарларга жашоосуна шарт түзүү, токойдун мурунку калыбына келтирүү. Белгилей кетсек, бул жайга кызыл китепке кирген тарактын 5 түрү бар. Ал эми жогорку тамырлуу өсүмдүктөрдүн 600дөн ашуун түрү өсөт. Диана Райымжанова, Уларбек Мырзабеков, Базаркоргон району. Аксыр районунда бүтүрүүчүлөр Коштөбө айылындагы босогонун ачылышын белгилешти. Алар мындан 40 жыл мурда аталган айыл аймактын Горкий жана Коштөбө орто мектептеринин бүтүрүүчүлөрү. Киндик каны тамган жерине пайдалуу иш кылууну колго алган бүтүрүүчүлөр айылдын кире бериш жерине айылдын тарыхый аталышын, тактап айтканда Ринжет өрөөнү деген жазууну койдуруп анын ачылышын кылышты. Ага айылдык кеңештин депутаттары, мугалимдер жана айыл тургундары катышышты. Келген коноктордун бардыгы уюштуруучуларга ыраазычылыгын билдиришти. Улууларды көрүп кичүүлөр өсөт, энени көрүп кыз өсөт дегенде биз айтып атам го, ошо өзүбүздөн чоңдорду көрүп ушул нерсени колдоп кеттик. Бизден кийинкилер дагы ушу өзүбүздүн айыл өкмөтүбүзгө керектүү нерсени жасап, бизден кийин да уланта берсе, бул нерсе эң жакшы боло турган болуп тур да. Өлкөбүздө эл алкышына арзыган жаш активисттер көбөйө берсин дейле. Ал эми мына ушундай жаңылыктар менен биздин бүгүнкү берүүбүз өз соңуна чыгып барат. Келерки көрсөтүүдө жалаң гана жагымдуу жаңылыктар менен жүз көрүшөлү. Алдыда эртеңки күнгө алган аба ырайы менен таанышып алыңыздар.